Саламатсыңарбы балдар? Азыр мекен таануу сабагы. Сабак башталаардын алдында бири-бирибизге жагымдуу маанай каалоо менен быйтыкчаларды туурайбыз. Балдар, адаттагыдай эле алтын эрежени кабыл алалы. Аралыктан окууда жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Мугалимдин айтканын кунт коюп угуп, тапшырмаларды туура аткарабыз. Өздүк гигиенаны сактап, башка нерсеге алаксыбайбыз. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда мен силерге табышмак айтайын. Силер табышмактын жандырмагын тапкыла. Суусу бар, ичүүгө болбойт, жолу бар, жүрүүгө болбойт. Шаары бар, басууга болбойт. Бул эмне? Кана балдар, ойлонобуз. Азаматсыңар балдар, силер жандырмагын туура таптыңар. Бул карта. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы жер шары картада жана глобуста. Сабактын максаты жер жүзүн картада жана глобуста жайгашуусу жөнүндө маалымат аласыңар. Кыялдануу, элестетүү, кабыл алуу жөнүндө меңгерөсөт. Мекенди сүйүүгө, сактоого тарбияланасыңар. Жер 9 планетанын бири. Бардык планетадай эле жер дагы шарсымал. Диаметри 12750 километр. Жердин шарсымал экендиги эч ак эле далилденген. Бирок эсептөөлөр жер формасы шардан бир аз айырмаланаарын далилдеген. Жердин айланасын жөө басып чыгуу үчүн 5 жыл керек. Жер шарынын модели глобус. Анда жер бети кичирейтилип түшүрүлгөн. Алгачкы глобустар 15-кылымда немис окумуштуусу Мартин Бейхам түзгөн. Бул глобус Санкт-Петербург шаарындагы чоң глобус. Анын ичине 12 киши батат. Бул дүйнөдөгү эң чоң глобус. Ал АКШнын Мен штатындагы Ярмурт шаарында орун алган. Диаметри 12,5 метр. Глобуста да картадагыдай эле масштаб колдонулат. Окутуу максатында 3 масштабтагы глобустар колдонулат. Биринчиси 83 миллион эң кичинеси, 50 миллион орточосу, 30 миллион чоң өлчөмдөгү глобустар. Глобус аны аралыкты өлчөө үчүн иилгич тунук сызгыч
кагаз тилкеси жана жип менен аныктоого болот. Азыр алгачкы жана азыркы карта жөнүндө маалымат аласыңар. Алгачкы адамдар өз конушун, айланасын иретке келтирген. Алар аңчылыктан кайткандан кийин башкаларга жол көрсөтүү үчүн айлананы таануу керек болгон. Таштарга, жаныбарлардын терисине, үңкүрлөрдүн бооруна ар кандай элестерди түшүрүшкөн. Булар жердин алгачкы сүрөттөрү болгон. Аларды эң байыркы карта деп атап койсок болот. Алгачкы карта 5000 жыл мурда пайда болгон. Анда байыркы саякатчыларга белгилүү болгон кургак жерлер тартылган. Кийин компасты, глобусту ойлоп табышкан. Заманбап географиялык карталар ар түрдүү физикалык картада материктердин жаратылыштарын элестетүүгө болот. Саясий картада тоолор, түздүктөр, аралдар, деңиздер жана мухиттер белгиленген. Саясий картада дүйнөнүн мамлекеттери, алардын чек аралары, борборлору жана шаарлары көрсөтүлөт. Балдар, силер менен азыр тапшырма аткарабыз. Силер дептериңерди, калем салыңарды алып, даяр тургула. Вейндин диаграммасын карта менен глобуска түзөбүз. Мисалы, карта кагазга түшүрүлөт, глобус шар формасында. Ортосуна окшоштуктарын жазабыз. Калганын өзүңөр табасыңар. Бүгүн биз мекен таануу сабагынан жер картада жана глобуста деген теманы өттүк. Үйгө тапшырма. Силер ушул текстти окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Саламатта калгыла, балдар.